Кыргызстанда дагы 421 адамдан коронавирус аныкталды. Бүгүн 14-июлга карата дагы 421 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйынында Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Анын айтымында Кыргызстан коронавирус жуктургандардын жалпы саны 11538 адамга жетти. Жаңы катталган бейтаптар: Бишкек шаарында 176 адам, Чүй облусунда 87, Ош шаарында 58, Ош облусунда 6, Жалал-Абад облусунда 40, Баткен облусунда 21, Ысык-Көл облусунда 31, Нарын облусунда 1, Талас облусунда 1 адам. Ошондой эле өткөн сутка ичинде 2 бейтап коронавирус илдетинен көз жумуп, март айынан баштап жалпы саны 149 адамга жетти. Ал эми пневмония оорусунан 45 адам бир суткада каза болуп, март айынан баштап жалпы саны 497 адамга жетти.